Арыбаңыздар, урматтуу НТС-тин көрүүчүлөрү, эфирде биздин берүүнүн кезектеги чыгарылышы. Студиябыздын бүгүнкү мейманы Кыргызстан демократиялык кыймылынын башында турган адамдардын бири, КДК Ош аймагы уюмунун жетекчиси, негиздөөчүсү десек болот, Бүбайша Арстанбекова эжебиз. Бүбайша эже сизди көпчүлүк коомдук ишмер, акын деп, ушу маданият ишмери деп билебиз, бирок мына балким сиздин курбалдаштар билеттир, мына мен үчүн ачылыш болду. Сиз ушул 89-90 жылдары КДКнын Ош бөлүмү, КДК Ош областтык бөлүмүнүн жетекчиси болгонуңузду да. Сиз мына ал убакта эмне менен алек болуп жүрөт элеңиз, анан кандайча ушу КДК уюмуна кошулуп калдыңыз? 1989 жылдары мен Оштогу пактадан кездеме токуучу текстильный комбинат же болбосо ХБК деп коет. Ошол комбинатта иштечүмүн. Ал комбинатта 12 миңден ашык жумушчу иштечү да. Анан ошолордун бир катары баягы жаштар өзүбүзчө баягы комсомол комитети деген бар эле да, илгери өзүңүздөр билесиздер. Профсоюз комитети деген бар эле, ошол жактарда иштеп, анан комсомол комитетине комсомолдордун жыйындары болот эле Фрунзеде, сүлөттөр болот эле, ошолорго бат-бат келип турчумун. Анан келип жүргөн убакта бизде өңчөй жаштар иштейт эле да, ХБКда. Анан жаштардын ою эле ошо келечекте кандай болот, баягы коом өзгөрүп, коммунисттик башкаруу коррупцияга малынып, анан тамак аш, кийим кечелердин баардыгы дефицит болуп, талонго берилип, ошондой убак болуп калды да. Анан ошол убактарда биздин оюбузда ошо кандай биз мындай эркиндикте, кандайдыр бир баягы бир партиянын көзүн карабай, жеке менчиктерге ээ болуп, эркин жашоого канткенде биз жетише алабыз деген суроолорду көп айтып талкуу кылчубуз. Анан баягы жаштын тилеги кабыл дегендей, жаштар ошентип сүйлөшүп жүргөн убакта мен ушул Фрунзеге келип калдым. Жазуучулар үйү деп коет азыркы жазуучулар союзунда. Анан Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз, Топчубек Тургуналиевич раматтылык, анан Казат Акматов бар экен. Ошолор болуп, анан мен ошо өзүмдүн ырымдуу бир Кыргызстан маданияты деген гезитке чыгарганы келгем. Аябай мындай ыза болуп келдим, мага аябай сын пикир менен кат барганынан. Келип эле анан Түгөлбай Сыдыкбеков отурган экен, кирип учурашып, өзүмдү таанышып калдым агайлар менен. Анан ал күнү ошо абдан чоң бир жыйыны болмок экен. Ошол жыйынга катышып калдым. 89-жылдын аягы болчу да. Анан ал жыйында карасам, баягы биздин жаштардын эле ою да бар жок элечи, баягы келечекте биз деген бир эле партиянын көзүн карабашыбыз керек, коммунисттик партиянын доору бүтүп баратат, жеке менчикке ээ болушубуз керек. Анан жаштар көбүнчө иштеген жерде жаштарга үй берилбейт болчу. Анын үстүнө ал убакта баягы союздун саясаты башкача болчу. Россиядан келген жумушчуларга биринчи камсыз кылмай, анан жергиликтүү калкка баягы кезекке турганда дагы кезегибиз жылчу эмес да. Бул расмий жарыяланган эмес бул саясат. Жарыяланган эмес. Бирок иш жүзүндө ошондой эле болчу. Иш жүзүндө ошондой болчу. КМыздын саясаты. Мисалы, мен ошо 89 ошентип агайлар менен жолугуп Кыргызстан демократиялык кыймылын уюштурабыз. Ошто бир жигердүү жаштар барбы деген мезгилдерде ой толтура деп атам да менчи. Толтура биз кошулабыз деп эле ушинтип атам. Анан себеби биздин эңсегенибизди айтышты да аларчы. Келечекте жеке менчикке ээ болуу, анан баягы өзүбүздүн эгемендүү бир мамлекетибиз болсо деген сөздөр бизге аябай жагып атты. Анан бар дедим. Анан Топчубек аябай жакшы эме кылды. Казат Акматович айтты, сиз эми чыгармачыл ыр жазып, кичине
талантыңыз бар экен, Кудай буйруса чогуу иштешебиз деп. Ошентип мен кеттим. Кеткенден кийин эле бир аз эле убакыттан кийин Топчубек Тургуналиевич менен Казат Акматович барды Ошко. Анын себеби эмне болду? Бизде Ош аймагы деген уюм уюшулуп калды. КДКга чейин эле өзүнчө, Өзүнчө эле КДКга чейин эле уюшулуп, алар дагы өңчөй жаштар. Анан бир эле күндө жанагы үйсүз жайсыз калган жаштар Батирден кууп чыгарылып көчөгө топтолуп калышты деле бир эле күндө. Кандай болуп калды түшүнбөй калдык. Көрсө биз өмүр бою эле өзүбүздүн өлкөбүздө батирлеп жүрө бериптирбиз. Бизге үй берсе баягы илгери мындай деген саясат бар болчу. СССР Жогорку Советинин депутаты дегендер болот эле. Саналуу гана киши болот эле. Алардын ичинен да көпчүлүгү орустар болот эле. Анан кыргыздардан эң мыктынын мыктысы барып туруп ошондой даңкка, атак даңкка жетет эле. Анан областтык кеңештин депутаттары, шаардык кеңештин депутаттары болот эле. Ошолорго гана берилет эле да. Анан карапайым жумушчуларга көп деле берилбейт экен. Анан 7 баласы бар, 9 баласы бар. Мен ошол чогуу иштеп жүргөн эжелерге да берилбептир да. Анан ошол маселелерди көтөрүп чыктык. Көтөрүп чыккандан кийин КДК уюшулду. Ош областы боюнча анан төрайым кылып бул жакта биринчи курултай өтүп, анан мени шайлашты бул жерден. Анан шайлагандан кийин ошо 90-жылы жанагы тополоң чыгып кетти. Июнь окуялары, июнда. Анда улут аралык тополоң чыкты. Анан бул жерде бир эме турат да маселе. Улут аралык тополоң чыкканда кокуй биз деген мен кыргызмын, эмне үчүн теги мага кол салыш керек деп башка улутту күнөөлөп эле бири менен бири тытышып жатып калат да. Анан биз эми баягы ошонун ичинде чокту басып, отту басып, канды кечип жүргөн күбөкер катары мен айта алам, андай эмес. Биздин ортобузда өзбек менен кыргыздын ортосунда талаша турган нерсе жок да. Бул ошо союздун ыдырап аткан убагындагы бир чоң саясаты болуп кетти да. Сырттан таасир атайын тутанткандар болгондо имиштер айтылып жүрөт. Бул имиш эмес, бул чындык. Себеби аны далилдеш үчүн Дооронбек Садырбаев деген агайыбыз болгон, билесиздер да. Кайран эл деген фильмди тарткан. Ошондо мен Кайран эл фильминде 29 жашта болчумун мен. Мен ошондо аябай агайды күнү түнү ээрчитип жүрдүм. Тарткан жерлерде абдан оор жерлер бар болчу. Себеби дегенде баягы улут аралык кагылышуу болуп кеткенде кимдин ким экенине карабай өтө кан төгүлүп кеткен да. Кан төгүлүп, анан баягы кандай десем бир мыкаачылык менен кол салуулар болгон жерлери болгон. Анан ошо мезгилде Дооронбек Садырбаев агайыбыз чогуу жүрүп Кайран элди тартканда бул саясат деген союздук өтө күчтүү болгон экен деп ойлойм азырчы. Себеби ошону тарткандан кийин Кайран элди түп тамыры менен фильмди жок кылышты да. Ал 91-жылдары тартыла баштап, 92-жылы бир гана жолу көрсөтүлүп, ошондон кийин тыйылып калып. Бир эле ошо биринчи көрсөткөнмүн. Анан ошол 91-жылдарда жок, бул 90-жылынын акырында тартылды. Баштады. Башталды. Башталган убакта бизде уруштун эмеси бүтө элек болчу. Себеби союздун солдаттарын алып барып туруп жанагы коменданттык саат киргизди. Анан биз болсо ошондо эмне кылдык? БТРлердин ичине кирип жүрдүк. Ошону менен каттап жүрдүк. Себеби биз сыртка чыксаң эле солдаттар атат. Бутка карата атат да. Андайлар көп болду, бутуна ок жегендерчи. Анан биз көбүнчө, мен өзүм бияктан Дооронбек Садырбаевич баргычакты согуш убагында молочный кухня деп коет, детский. Только балдарга тамак ташып иштедим менчи. Ошолорго гана уруксат берет. Ошол молочный кухня деп жанагы балдардын тамагын, сүтүн, эмесин жүктөп алган машинага гана отура алабыз. Бизди жанагындай эмелерди кийгизет. Ак халат. Жок, биринчи бронежилеттерди кийгизет. Жанагындай баргычакты. Анан баргандан кийин анан эме стол эмелерди коюп,
талаак эле балдарга тамак берип. Бирок эң өкүнүчтүүсү июнь айы өтө ысык болуп, кичинекей балдар көп каза болуп калды. Анан муну айтканымдын себеби эркиндик, эгемендүүлүк мамлекеттин түпкү негизи болуп эсептелет да. Анан ошо эгемендүүлүк жөн эле Кыргызстанга асмандан түшүп эле келип калды. Кыргыздар бактылуубуз деп жүрүшпөйбү? Анан мен ойлойм, андай эле асмандан түшкөн жок. Өтө көп жоготуу болду ошол убактачы. Өтө көп келечек муунга кеткен, таасири өтө жаман болду. Мисалы 90-жылкылар азыр канчага чыгат? 34-кө чыгып калат. 34-кө чыгып калды. Алар эмнелерди гана көргөн жок. Жоготуу өтө жаман болду. Сиз кечиресиз, айтайын деген оюңуз, эгер мен туура түшүнсөм, баягы пикир бар го, Кыргызстанга эгемендик асмандан эле түшүп калды деп. Чынында баягы бир АКШнын мурдагы президенттеринин биринин сөзүн айтат го, эгемендүүлүктүн дарагы маал менен, кан менен сугарылып туруш керек депчи. Бирок сиз эсептейсиз, сиздин оюңузча чын эле бул мындай оңой келген жок. Кан төгүү менен ошол эгемендүүлүк үчүн күрөштүн бир бөлүгү деп эсептейсизби оштогу 90-жылкы окуяны? Бир бөлүгү дебейм, мен негизги бөлүгү деп эсептейм. Себеби эмнеде? Казакстанда желтоқсан болду. Тажикстанда өздөрү менен өздөрү бир тууган менен кан төгүштү. Кыргызстанда болсо өзбек кыргыз болду. Бул окшош окуялар ошол жылы болду, 90-жылы бардыгындачы биринчиден. Бардыгы ошол жылы эгемендүүлүктү алабыз деп Союздун курамындагы өлкөлөрдүн бардыгы ошо эгемендүүлүк үчүн күрөшүп, жаштар эмнеге чыктык биз? Биз эгемендүүлүк деп чыктык да. Биз көз карандылыктан бир мындай эркин жашоого, келечек муундарга бир эркин жашоо болсун деп чыктык да ошол убактачы. Болбосо азыркыдай, азыр мындай саясат өзгөрүлүп кетти. Азыр акча менен чыгышат. Анан биздики эң кызык жери бир тыйын бирөөдөн албадык да. Анан 1 сомдон топтойбуз. Топчике деп коебуз. Топчубек Тургуналиевич айтат, кимде 1 сом бар дейт, эми ал убакта 1 сом чоң акча да. Анан 1 сомдон топтойбуз. Ошол 89-90 жылдары. 90 жылдары, 89-дун акыры. Анан кийин ортого коебуз. Алган айлыгыңыз канча эле ошондо? Менин айлыгым ошол эң жогорку 80 рубль. Болгону 80 рубль, э? Болгону 80 рубль. Ал эми эң жогорку айлык 120 оклад болчу биздечи. Ошондой болчу да. Анан айтат, 1 сомдон топтойбуз. Анан ошого тамак аш сатып алабыз. Анан менин үйүмө барып жатабыз. Анан биздин үйдө аябай көп конок болушту. Жыпар Жекшевич, Топчубек Тургуналиев, Казат Акматовдорду аябай коноктоп эметип аттык. Анан кээде сен эле эме кыла бербей, агайды бизди алып кетели дешип, анан башкалар үйүнө чакырышат. Ошо кыргыз деген баягы адамгерчилиги жогору ушундай бир калк болот экенбиз. Анан ошентип уюшулган убакта Ошто биринчи КДК дегенде коммунисттик партиянын каршылыгы өтө күчтүү болду. Ошол облустук деңгээлде. Облустук деңгээлде биз көргөн, биздин башыбыздан өткөргөнүбүз да. Куугунтук деген аябай катуу болду. Мисалы, премиальный жок. Иштеген жериңерге чейин иштеген жериңде премиальный жок. Ачка каласың да акча жок болсо. Айлыгыңды кыркам, эмне үчүн келген жоксуң. Анан жанагы кире бериш жерге мурун жөн эле кирип чыкчубуз. Кийин охраналарды коюп, отдел кадрларды коюп жаздыра баштады. Именно КДКнын мүчөлөрүнө саат канчада келип, канчада чыгып атат, кирип атат, чыгып атат. Ушунчалык бир мындай. Көп беле силердин ишканада, ошо ХБКда. Көп болчу. Мүчө болгондор, Көп болчу, аябай көп болчу. Ошол жылы ОШ обкомунун башчысы ким эле? Бизде ОШ обкомунун башчысы эме болчу. Сыдыков деген дагы бир агай. Үсөн Сыдыков. Жок. Үсөн Сыдыков. Батыралы Сыдыков. Батыралы Сыдыков болчу. Анан Үсөн Сыдыков келди согуш чыккандан кийин. Үсөн Сыдыкович келди. Анан Үсөн Сыдыкович келгенде мындай да бизде сөздү айтканда, саясатта болобу,
бир нерсени маалыматты берерде ушундай бизде мындай кошуп көбүртүп айткан үчүн дагы манас эпосубуз сакталып келгенби дейм да, баягы апыртмаларды кошуп дегендейчи. Жарымы жалган, жарым жалган, жарым чын деген. Ошону мен мындай салыштырып көрөм да. Ушул Ош окуясында келгенде Үсен Сыдыковичти минтип башташты да. Кокуй, Үсен Сыдыкович деген улутчул өзбектерге калпак кийгизип койду, шумдук дешипчи. Бирок андай деле болгон эмес, калпак кийгиле деп деле андай болгон эмес. Бул обкомдун биринчи секретары катары эң эле очогу болгон ошол ХБКнын алдына эл өтө көп топтолгон. Ошол жерге келди. Келгенде солдаттардын тосконуна карабастан кол салууга ушундай даяр турушту да. Эми баягы уруш болгондон кийин анын эмоциясы басылышы кыйын экен да. Ооба. Анан ошол убакта мен чыктым. Мен чыгып туугандарга айттым, өзбек туугандарга, сиздер шаарда жашайсыздар. Кыргыздардын көбү тоодо жашайт. Эми жашоо шарттарды салыштырып, теңме тең коелу алдыга. Деп анан 16 пункттан турган талапты койдум мен. Анан Үсен Сыдыкович кийин мен Фрунзеге келгенде тааныбай калыптыр. Анан жолугуп эле жогорку кеңеште жолугуп калдык. Жолугуп эле анан ким элең кызым деди. Анан мен ушундай сиз обком болуп турганда теги Ош окуясында 90-жылы 16 пункттан турган эмени машинкага басып жазып мен алып келип бергенмин сизге десем, анан мына эстедим. Анан өмүрлүү бол деп аябай ыраазычылыгын билдирди да. Ал убакта социалдык абалын, калктын социалдык абалын салыштырдым да. Мен ошондо жаш болсом дагы ошо койду. Кандай жетишкенмин азыр таң калам да. Социалдык шартын, социалдык абалын мен өтө жакшы берген экенмин. Азыр ошол кагазым менде турат да, 16 пункттан. Машинкага басылган боюнча. Биринчи минтип айттым, мына. Бардыгы жумуш менен камсыз болгон шаардагы жарандар. Анын 70-80% өзбек улуту. Үй менен камсыз болгон. Жер участоктор менен камсыз болгон. Жер үйлөрдүн баарында жашашат. Ал эми кыргыздар тоодон келип, Ошко шаарга келсе, булардыкына квартирант болот. Анан соода тармагы 95% туугандар сыңар. 1% дагы кыргыздар жок. 1% орус болушу мүмкүн да. Ушунчалык аз да. Анан жанагындай камсыздандыруу бөлүгүндө иш кылып мамлекеттик кызматтарда кимдер иштейт, бардык социалдык абалынан экономикалык абалына чейин салыштырып жазыптырмын. Анан кийин талапты мындай коюп турмун да, азыр өзүм кээде күлөм ошону карап алып. Өзүнчө бир аналитикалык записка болгон турбайбы? Анан ошол запискаларды көрүп алып кээде күлөм да, минтип коюп турмун. Алмашалы депчи. Анан күлөм. Орун алмашып, биздин абалды сесип көргүлө деп атасыз да. Тоого силер баргыла. Койду баккыла, ал убакта чабандар кой бакчу да. Анан ошол этти дагы биз өзүбүз баккан койду союп жей албай, биз этти набор, субнабор, анан жогорку сапаттагы этти высшая категория деп Москвага кетчү. Эттин бардыгычы, эт, сүт эмелер. Азыктардын бардыгы кетчү да. Анан бизге жумуштан бөлүп килограммдап эт берер эле. Эми ушундай жашоону көрдүк го биз. Бир эле эмеси, ошентип 16 пункттан турган бир эме талаптарды койгон экенмин, кийин анан аябай ошол 16 пункт бардык жерде көтөрүлдү. КДКнын чоң жыйынында, курултайында көтөрүлдү. Унчугушпайт, биз көп талап койдук. Саясий баа берилсин депчи. Биринчиси Доронбек Садырбаев тарткан 91-жылдары жабык эшикте көрсөтүлүп, анан ал тыюу салынды. Экинчиден бир да жолу Ош окуясы жөнүндө сөз кылбагыла деген тыюу салынды. Себеби эмнеде? Бул улут аралык маселе күчөп кете турган болсо, кайрадан аны басыш кыйын деди.
ошого макул болдук. Карапайым калк ошо жоготууга чыдашты. Канча адамдар үй бүлөсүнөн, жаркыраган балдарынан, бөбөктөрү канча каза болду. Ошонун баарын кыргыз калкы ушундай бир, кандай десем, чыдамкай, сабырдуу келет экенбиз дедим да. Ошого макул болдук. Анан эле 93 жылдары Манастын 7 осуяты деп туруп, анан ырысалды ынтымак, улут аралык биримдик деп анан мамлекеттик идеологияны иштеп чыга коюшту. Анан мектептен баштап, бала бакчадан баштап биримдикте болсун деп туруп анан. Манастын 7 осуятын жаттап калбадыкпы ошондо? Ооба, жаттатып. Анан көрсө азыр менин өзүмдүн байкоомдо бул союздан келиптир. Акаевчи. Себеби СССР жогорку советинин депутаты эмес беле. Ооба. Союздан келиптир, союздун камчысын чааптыр, ошон үчүн 15 жыл отуруптур. Биз өтө деле мындай эгемен болуп кетпеппиз 15 жылдачы. Ошо Акаев деп калдыңыз да, 90-жылдын күз айларында шайланып калбады ал, Ооба. Жогорку кеңеште. Эми бардыгыбыз билебиз, Акаев кокусунан эле президент болуп калганын билебиз. Москвада өзү коноктоосо түшүнө кирбеген бир академик Самарскийдин үйүндө конокто турганда араң издеп таап, кел деп келип сакал мурутун эптеп алганга үлгүрүп, анан парламентке кирип барганын өзү айтып жүрөт. Ооба. Аны баарыбыз билебиз, кокусунан президент болгонун. Ошондо Абсамат Масалиевдин кетишине негизги себеп катары Ош окуялары деп жүрдү. Ошону токтото алган жок, алдын ала алган жок деп ошону негизги күнөө коюлду. Анан дагы бир күнөө баягы бүт союзда коммунисттик жетекчиликтен, негили коммунисттерден арылуу саясат жүрүп жатпайт беле. Ошо коммунисттик диктатураны өзүңүз деле айтып атасыз мына. Ошонун эпкени менен анын ичинде мына Масалиев дагы ошол эпкени менен кетип калды депчи. Анан айрымдар мындай кийин саясатчылардын, бул эми субъективдүү айрымдардын пикири, бул баягы Кыргызстандагы баягы аймакчылдыктын бир курмандыгы болду. Масалиев деп жүрөт да. Бирок сиз өзүңүз ошо коммунисттерге каршы чыгып жүргөн адам катары ошол коммунисттик бийликтин мына күнөөлөп жатасыз. Москвадан келген саясаттын иши болду бул Ош окуялары деп 90-жылдагы. Анан ошондо Абсамат Масалиев эми в лице деп коет, орусча айтканда, ошол убакта коммунисттик жетекчилик республиканын күнөөсү бар беле ошол Ош окуясынын чыгышында? Ал убакта биз Масалиевди деле күнөөлөгөн эмеспиз. Бирок биздин жетекчилер бул жерде ачкачылык жарыялап, Масалиевди кетсин деп Топчубек Тургуналиев баш болуп ачкачылык жарыялашты. Биз суу берип, жардам берип жанында жүрдүк. Жаш экенбиз да бир чети. Экинчи чети ал убакта ошол эле Назарбаев, ошол эле Каримов ордунда калып атпайбы? Аларды эч ким деле кубалаган жок, эч ким деле бир мындай куугунтукка алган жок. Анан ошондой болуп эле калышы мүмкүн болчу. Ага мүмкүнчүлүк бербегендин себеби бизде сиз айткандай биринчи Ош окуясы болду. Анан күнөөсү барбы, жокпу дегенде мен ойлойм, Масалиевдин бул жерде күнөөсү жок. Ал бардыгына макул болду. Биз чыкканда чыгып сүйлөп атты да. Абсамат Масалиевич чыгып сүйлөп, кабыл алып, КДКнын мүчөлөрүн бир күндө бир нече жолу болсо да кабыл ала берчү. Анан ушундай адамгерчиликтүү, ушундай билимдүү деңгээли өтө жогору киши экен. Азыр байкасамчы, мен ал убакта жаш экенмин, баягы көпчүлүк болгондо талпа деп коет го. Көпчүлүк болгондо байкабайт экенсиң да. Көпчүлүк ура деп эле баягы кетсин, же болбосо мындай эгемендүүлүк, же болбосо минтели, тигинтели деп эле кыйкыра беребиз го. Анан көпчүлүктүн шарданында мен көп нерсени байкабаптырмын. Кийин Масалиевдин кеткенде дагы бир ооз бир кандайдыр бир карама каршы өзүнүн оппоненттерине, же болбосо өзүнө айтылган сын пикирге бир мындай
жооп берип же болбосо терип кеткенин көргөнүм жок да. Ошондо бир баа бердим. Андан кийин жанагы тигил жактан бул жактан дегенде уңгурмандыгы деп атпайсызбы? Андай болгонун мен байкадым. Аны жон теримен дагы мен өткөрдүм андай нерсеничи көп. Бул нерсе биз үчүн өтө чоң көйгөй. Кичинекей келечек муундан баштап жогорку биздин интеллигенцияга чейин ошондой трайбализм оорусу менен ооругандар бар. Бул жашыруун эмес. Ошол учурда мына ушул 350 депутаттын көпчүлүгү ошол Ош, Жалал Абад, ал убакта Ош областы бир область чоң болгон, Кыргызстандын жарымына тете аймакты калкы андан да көп болуш керек, жарымынан көп. Ошол Ош областынын депутаттары болуп турса дагы Масалиевди эмнеге алып калышкан жок анда? Эми ал убакта саясат ошондой болду. Эгерде Масалиевди алып калам десе, анда алар өзү чогуу кетет да. Ошондой саясат болчу да. Анан ар ким өзүн ойлоду дагы, алып кала албады деп ойлойм менчи. Анан ошол Ош аймагы, сиз жетектеген Ош облустук КДК уюму жөнүндө айтым дагы артка бир аз эметели. Бул жерде мен толуктап коеюн, Ош аймагы деген уюм бөлөк. Кечиресиз. Ошо КДКнын Ош аймагы болобу, ошол КДК болобу? Ош областтык. Ош областтык бөлүмү болобу? Ошонун улуттук курамы кандай эле? Мына ошол Ош окуялары, кайгылуу окуялар болгон жылы ошол учурга карата улуттук курамы кандай эле? Бүт улуттар өкүлү бар беле, же басымдуу көпчүлүгү, же баардыгы кыргыздар беле? КДК бирөңчөй кыргыз болчу. Себеби кыргыз жаштарынан активисттер чыккан. Ал эми Ош аймагы деген уюм бирөңчөй кыргыздардын уюму. Анан биримдикпи, атын толук Бирлик болуш керек, бирлик беле жок, башкача болчу. Өзбектердин уюму чыккан. Анан ал өзбектердин уюму өзбектердин активисттеринен түзүлгөн. Булар бир алдын жанагы согуш деген согуш. Таасири согуштан башка нерсе жок ал жердечи. Таасири аябай терс таасири тийген жаштарга. Эки бөлүм болуп, анан эки уюм болуп тирешип турган. Бирок 91-жылы жараштыруу маселеси аябай курч болуп калды бизгечи. Себеби өлүм токтобойт, согуш токтобойт. Акырындан болсо деле өлтүрүп атышат, тиңдей болуп, чыга калса эле чыр чыгып кетет, жолуга калсаң эле чыр чыгып кетет эки улут. Ошентип отуруп, анан жараштыруу маселесин көтөрдүк да. Мен эң алгач энелер комитетин түздүм. Ал деле кыргыздардын энелерин түздүм мен. Анан Матлюбахан деп өзбектердин энелери мектептин директору бар эле. Азыр эми кайтыш болуп кетти, байкуш раматылык. Ал өзбектердин энелеринин уюмун түздү. Анан чогулдук. Ош аймагы менен жанагы ой биримдик беле ошону тактап берем го. Ошол уюм бирикти, жаштар. Анан биригип, булар дагы ошо улут аралык ынтымакты сактап калалы. Болгон иш болду, өткөн иш өттү. Биз деген эч качан бөлүнүп, жарылып жашай албайбыз. Бир мамлекеттин жараныбыз деп анан бир туунун алдында бир мамлекеттин жараны болуп, ырысындакта жашайлы деген маселени коюп кыдырдык да. Үймө үй кыдырдык. Анан бир Өзгөн районунда 13 жаштагы кызы мектептен чыгып келатып, окко учкан апаныкына барсак, жаналгычсыңар, жабырайылсыңар деди. Кирбегиле деди. Эми баягы орустун солдаттары турат автоматтары менен. Анан биздин алдыбызга да мындай тизилишет, алардын алдына да тизилишет. Анан Жаркын Темирбаева деген эжени билесиңер да, журналист Азаттыкта иштеген. Бул эженин эмгеги өтө баа жеткис да. Мен ушунчалык таң калам ушул эжегечи. Бул эже ошондой ок жаап турган жерлерде кан кечип, жөн эле адамдар бири менен бири кырылышып аткан жерлерде жүрдү да. Анан ошол жерде дагы
эженин авторитети деп коебуз го, аброю өзбектерде дагы, кыргыздарда дагы өтө бийик болчу. Себеби өзбектердин аксакалдары ал убакта ошондой. Ал учурда ал азаттыктын кабарчысы эми, азаттыктын кабарчысы болуп калды. Ооба, азаттыктын кабарчысы болду. Анан өзбектердин аксакалдарына кайрылды. Биз мындан ары ушинтип жашайбызбы? Бир ынтымакка келели. Биз мына улут аралык кагылышууда жакындарынан силерден дагы ажырады, бизден да ажырады. Ошолордун бардыгына бирдей жардам беребиз. Баягы элден келген жардамдар бар. Тамак аш, кийим кече, көрпө төшөк, матрас, иш кылып талаада эле калдык да бар жогубуз. Анан ошолорду алып анан кийин эже айтты. Бизде эмне күнөө? Биз согушту чыгарбасак, биз силерге алыш беришибиз болбосо, апалардын ыйлаганы биздин жүрөгүбүздү оорутуп атат. Биз деле энебиз деп анан ызы-чуу болуп отуруп анан кийин макул болушту. Киргизишти короосуна. Анан короого киргизип, ошо бир үйдүн короосуна топтолушуп, анан ошолорго анан жардамдарды, жанагы гуманитардык жардамдар келген, ошолорду бөлүштүрүп бердик. Анан эң жакшысы, кыргыздар ошол убакта бир домдо мисалы 80 квартира боло турган болсо, үйдө тамак жасабайт. Баары эле чыгып эле, эшиктин алдына эле короого эле, кимде бир жумуртка бар, кимде бир кил майы бар, кимде эмне болсо ошону алып чыгып эле ошол жерге кое коюп эле, чоң казанга салып эле, анан тамакты чогуп эле ошол жерден ичип эле кирип кетип аттык да. Ошентип биз бир 6 ай ошондой жашадык. Ошол Ош окуясынын чыгышына советтик коммунисттик бийлик, борбордук, союздук бийлик тиешелүү деп атпайсызбы? Кайсы белгилерин жеке сиз кайсы белгилерин байкадыңыз? Өзүңүз айтып атпайсызбы? Ошол жерде ошол кан кечип жүргөн адам катары конкреттүү бир мисалдар менен айта аласызбы? Айта алам. Себеби белгилери оп-окшош. Казакстанда, Тажикстанда, Казакстанда желтоқсанда дагы себептерин, чыгып келүү себептерин ким баштаган, башаламандыкты аныкталган жок, саясий баа берилген жок. Кыргызстанда да ошондой, Тажикстанда да ошондой болду да. Анан биздики Дорунбек Садырбаевдин ошол чогуу жүргөндө бизге мынтип айтты да. Кыргыздарды, мисалы, биринчи эле бул жактан бизге жанагы солдаттарды кыргыздын, анан курсанттарды, мына бул жогорку милиция окуу жайы бар го, ошонун курсанттарын жеткиришти бизге биринчи эле. Анан жанагы квартирадан чыккан кыргыздар талаада калды деп атпаймынбы? Ошо талааны талашышты да, өзбектерчи. Көрсө ошо Нариман деген айыл өкмөтүнө карайт экен. Ал жерде 100% өзбектер жашайт азыр делечи. Анан ошолор бербейбиз деди. Анан биздин жаштар айтты, бизге 4 сотуктан болсо да бөлүп бергиле, биз ошол жерге үй салып жашайлы депчи. Анан ошол убакта уруш башталаарда солдаттар барып турду. Анан ошол курсанттар барып турду. Эң биринчи ошол курсантка ок тийди бир. Ошол аткан киши күмөнүбүз, биздин далилибиз. Ошол чын эле өзбекпи? Аны ким атты деген суроо бар да. Кайдан келди ал ок? Белгисиз да, атып койду. Ошондон эле чыр чыгып кетти. Ана кыргыз бала өлдү, өзбектер атты деп элечи. Бул ошол тирешип турган катарда биз турдук. Маңдай тиски. Ортолугубуз болгону бир 500 метр. Баягы кинодогудай эле согушкан эки тарап болуп эле турабыз да. Сиздин шек санаганыңыз буну өзбек тарап эмес, ошол уюштурган тарап. Атайын, провокаторлор. Провокаторлор атайын. Экстремист деп коебузбу? Менимче экстремисттик топтор көп болду, террористтик топтор көп болду. 2010-жылдагы окуяларда дагы сырткы күчтөр, белгисиз снайперлер, белгисиз эки тараптуу тең, мына кыргыз тараптуу да, өзбек тараптуу да аткылаган снайперлер болгондо, бул биз биякта туруп угуп жаттык да. Ооба. Ал болгон. Ошол экөө окшош болду дейсизби? Окшош.
түп тамыры менен окшош бирдей саясат болчу. Бул деген саясатка элди алаксытып ошондой кылып туруп анан бийликти алуу жолу деген болуп калды деп ойлойм. Эми анда ошол Божомолдун колдогондор айтышат да, бул союз ыдырап баратканда ошол союзду сактап калуунун, ошол КГБ, сактап калуунун эски партиялык, эски элитанын аракети болгон депчи. Ошол туура эле. бүт Кавказдагы, биз бул жактагы чатактын баары улут аралык. Эң туура. Ошол бир эле сценарий менен жасалган. Ооба. Союз болбосо мына ушинтип бири-бириңерди кырып жок болосуңар дегендей ошондой бир ишарат кылып жасалган деп айтылып жүрөт. Анан сизден сураганым ошол конкреттүү мисалдарды деп ошо сурап жатам да. Сиздердин ошол 90-жылдагы ишмердүүлүгүңүздөн топтогон тажрыйба маалыматтарыңыздын ошол 2010-жылдагы Тополоңдун кесепетин жоюуга силердин пайдасы тийдиби? Силерди ошого ишке тарттыбы? Тийди. Ишке Түздөн тартты. түз тийди. Бизди эч ким ишке тарткан жок, бирок биз чындыкты айтып турдук. Чындык жетти ошону уюштургандарга. Мен өзүм жеке өзүм Кудайдын кудурети менен ошо 2010-жылы Ошко аэропортко барып кайра келдим. Сиз бул жакта жашап калгансыз да? Бул жакта жашап калгам. Анан жардам бергенге жанагындай тамак аш азыктарын топтоп бул жактан жөнөтүп аттык да. Анан ошондо барайын эми баягы барып жүргөн мен. Эл деле билет деп анан барайын деп аэропортко барып, аэропортто ок атылып турду. Кайра келдим. Ошондо мен баарын элестеттим мурдагы 90-жылкыны. Бул бир. Баратканда дагы ошол 10-жылкы ошол окуясы кайталанганда дагы мен ал убакта убактылуу Отунбаева болчу. Отунбаевага түздөн түз айтып аттым. Ак үйдүн алдына барып, Отунбаева кайсы жерде отурганын таппай калдык. Ошол жерлерге барып айтып аттым. БШЖ эми биздин тилекке каршы убактыбыз чектелүү. Сизге келип ушинтип бизге кызыктуу маек куруп бергениңизге рахмат. Сизге ушул ишмердүүлүгүңүзгө, азыркы ишмердүүлүгүңүзгө ийгиликтерди каалайм. Ден соолук эң башкысы. Биз үчүн абдан кызыктуу, пайдалуу маалымат болду дейм. Сиз айтып бергениңиз. Рахмат сизге чоң. Рахмат силерге дагы. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эсимденин кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah